Ана Саат KG тартуулайт. Устаз Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылган хадисте Абу Хурайра мындай дейт: "Я Расулаллах, мана хаккун наси би шафаатика яумал кияма." О Аллахтын элчиси, кыяматта сиздин колдооңузга, шафаатыңызга эң татыктуу адам ким деп Абу Хурайра пайгамбардан сурады. Кала саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбар айтты: "Асадун нас би шафаати яумал кияма." Кыяматта менин шафаатым менен эң бактылуу болгон татыктуу адам мен кала ла илаха иллаллах Мухаммадан Расулаллах мухлисан мин калбихи. Ким калыс чын жүрөктөн ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулаллах деп келиме менен жүргөн инсан кыяматта менин шафаатыма татыктуу эң бактылуу адам дейт. Андай боло турган болсо пайгамбардын шафаатына татыктуу болуу үчүн бир келиме келтирели. Ла илаха иллаллах Мухаммадун Расулуллах. Урматтуу мусулман бир тууганым, Такийддин диндеги эң таквадар болгон лакапка конгон. Такийддин өзүнүн аты Хасан Басралык. Хасанды диндеги эң таквадар дейтиле. Дахал аля маридин яудуху, бир ооруну кабар алганы кирди, замандашы достордон бирөөсү. Факала ла я Абдуллах кейфе тажидука ал-ан. О Кудайдын кулу, өлүм төшөгүнө жатып калыпсың, акыбалың кандай эми? Өзүң жөнүндө айткын деди. Өлүм төшөгүндө жаткан досу Хасан el-Басрига мындай деди: "Факала я Такийддин, о диндеги таквадар досум, ара маутан ажилан, күтүлбөгөн, шашылып келген өлүмдү көрүп турам. Өлүмдү эч ким күтпөйт. 90догу адам дагы 100гө жашагысы келет. 100дөгү дагы көбүрөөк жашагысы келет. Мен күтпөгөн, шашылган өлүм келип калды. Вала кудрата ли, кутулууга кудретим жок. Ва кабран мухишан вала му'ниса ли, өлүмдөн кийин коркунучтуу мүрзөнү көрүп турам. Бирге бара турган эч шеригим жок. Ва жаннатан узлифат вала амала ли, мүрзөдөн кийин кооздолгон бейишти көрөм. Бейишке алып бара турган амалым жок. Ва жахиман су'ират, жанып турган дозокту көрөм. Вала хилата ли, дозоктон кутулууга айлам жок. Ва мизанан муаллакан вала хасаната ли, адилет таразасын көрүп турам. Таразыга кое турган соопторум жок. Ва сирatan мансубан вала живаза ли, тартылган кыл көпөрөнү көрүп турам. Алып өтө турган эч нерсем жок. Ва раббан гафуран вала худжата ли, кечиримдүү, мээримдүү Алланы көрүп турам. Аллага алып барып, Аллахым, сен үчүн, дин үчүн, пайгамбардын сүннөтү үчүн могуну кылдым деген эч бир худжатым, амалым, бир далилим жок. Охина. Ох өлүм, кокустан келген өлүм, коркунучтуу мүрзө, жасалган бейиш, жанып турган дозок, тартылган кыл көпүрөө, адилет таразасы, кечиримдүү Аллах, биздин алып бара турган эмнебиз бар? Урматтуу мусулман бир тууган, Хасан el-Басринин бул досу бул сөздөрдү айткандан кийин келиме менен ла илаха иллаллах Мухаммадун Расулу деп жан берди. Такийддин Хасан el-Басри жаназасын окуду. Алып барып коюп ошол түнү түшүндө көрдү досун. Түшүндө көрүп: "Я Абдуллах, кейфе тажидука ал-ан?" Бүгүн эми кандайсың? Жаназаңды окудук. Жалгыз сени мүрзөгө коюп келдик. Акыбалың кандай деп түшүндө досун акыбалын сурады. Кала я Такийддин, о диндеги таквадар досум, адхалани рабби васи'a джаннати, Раббым кенен болгон бейишиден эшик ачып койду. Аллахым мени кечирди. Бейиштен болгон бир эшик ачты мүрзөмдөн. Кала бима, эмне менен, кайсы амалыңа? Бейиштин эшиги ачылды. Кала би фадли ла илаха иллаллах Мухаммадун Расулуллах. Такийддин ла илаха иллаллах Мухаммадун Расулуллах келимесинин фазилети менен дайыма ушуну айтып, мункар ва накирге ушул жоопту бергеним үчүн Аллах Таала мага кабырымды кенен кылып бейиштен эшик ачты деди.